Ак-Дала районунун Баетов айылында төрөлгөн. Ошол Баетов айылындагы Ломоносов атындагы орто мектебин 1980-91 жылдары окуп бүтүрдүм, аяктап. Орто мектепти аяктагандан кийин ушу Кыргызстандын куралдуу аскер аба күчтөрүнүн аскердик милдетинде өтөп, 1994-95 жылдары ушу аскердик милдетинде өтөдүм. 96 жылы аскердик милдетинде өтөп келгенден кийин эле эмгек жолунда биринчи жолу ушул Ак-Дала райондук мамлекеттик архивинде башкы архивист болуп иштеп элем баштадым. Ошол убакта мен Каракол шаарында Москва менеджмент коммерция университетинин Каракол шаарында филиалы бар болчу. Ошол филиалынын бухгалтердик эсеп жана аудит кесиптиги менен окуп, бирок аны толук эмес окууну бүтүрүп, өзүм ушул тарыхка кызыккандыктан кайрадан 2000 жылды Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2000-2005 жылы артыкчылык диплом менен аяктадым. Ошол 2005 жылы бүтүргөндөн кийин эле ошол айылда мен 2003 жылы Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивине кызматкер болуп келдим, которулуп. Ал эми 2005 жылы кызыл диплом менен Арбаев университетин бүтүрүп эле, ошол Арбаев университетинде лингвистика институтунун кечки бөлүмү бар болчу анда. Кечки бөлүмүндө студенттерге ата мекендин тарыхынан окутуучу болуп орноштум. Мына ошондон бери ушул мен башкача айтканда быйылкы жылы 23 жыл же болбосо чейрек кылымга өмүрүм ушул Арбаев университети менен байланыштуу деп айтсам болот. Ошол эле архив кызматында иштөө менен университетке сабак берүү менен бирге эле улуттук телеканалдын биздин айыл тагдыр программаларында штаттан сырткаркы тележурналист болуп иштедим. Ошол эле убакта радиодо Таберик деген программанын дагы алып баруучусу болуп, радиодо 10 мүнөттүк тарыхый программаны алып бардым. Ошол менен биргеликте эле 2007 жылы өзүм Рух кенчи деген республикалык тарыхый маданий газетаны негиздеп, анын редактору катары иштедим. Бул газета ушул жогорку окуу жайлардын студенттерине, журналисттерге, тарыхчыларга, тилчилерге тарап турду, Кыргызстандын бардык жогорку окуу жайларында. Ошондой эле бул газета, Рух кенчи газетасы, бул тарыхый маданий кесип болгондуктан Россиянын бир 20дан ашык шаарларындагы мигранттарга тарап турду. Анткени алар деле чет жерде жүрүп, тилден, тарыхтан, салт санадан оолак болуп калган. Ушу замандаш журнал менен биргеликте, ушу замандаш фондусу менен биргеликте иштешип, Россиянын шаарларында тарап турду. Мына ошол эле убакта мен 2008 жылдан 2014 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институту бар болчу. Мына ошол институтта илимий кызматкер, мындай айкалыштыруу жолу менен иштедим. Мына ошентип бир эле убакытта 5-6 жерде иштегенге туура келди. Бирок булардын баардыгы эле ушул бири-бирине байланыштуу, ушул тарыхка, маданиятка байланыштуу болчу. Ошол өзүмдүн жөндөмүмдү, тажрыйбамды газет аркылуу чагылдырып, студенттерге радио аркылуу чагылдырып, теле аркылуу чагылдырып, негизгиси мен ушул студенттер менен иштегенден өтө мындай канаттанып алам. Анан көбүнчө бүгүнкү күндөгү студенттерди жакшы, жетиктүү билим бериш үчүн бул теориялык билим эмес, бул практикалык билимде өтө зарыл деп эсептейм. Негизи ушул кесипти өзүм айтып атпайбы, жанагындай кечирээк 27 жашка чыгып тарых факультетинде окудум, кеч окудум, сырттан окуп. Кеч кирдим да, кеч сунуп калдым. Эгер убагында 11-ди бүтүп, ошо улуттук университеттин тарых факультетин кирип окусам, мүмкүн азыркыга чейин доктор, профессор да бир чоң даражага жетмекмин деп ойлойм. Бирок мен буга өкүнбөйм. Эң негизгиси ошол кездеги айылда иштеп жүрүп, мен райондук архивде иштеп жүрүп, атайын 1-курска кирип, мен ушул республикалык деңгээлде ушу белгилүү илимпоздордун катарында ошолор менен тең тайлашкан илимпост болуп, бир тарыхтын бир белгилүү жактарын алам деген максат коюп келгем Бишкекке. Мына 2003 жылы айылдан 8 жыл иштеп райондон. Азыр менин милдетим Россиянын чет өлкөнүн архивдеринен алып, ошолордун окумуштуулары менен тең тайлашып, кыргыз тарыхын эл аралык деңгээлге даңазалайм деген милдет менен иштеп келатам 5-6 жылдан бери. Бул өздөк ишке ашып келатат. Мен Казакстандын эл аралык конференцияларына, ошондой эле мына жакында Ташкентке барып, университеттерге мейман лекцияларды окуп келдим. Алардын илимпостору менен байланыштым. Алар деле биз сыяктуу илимпостор, аларга да биз көбүнчөсүн мени чет өлкөгө көп чыккан, ошо лекцияны окутканга лекция окуп бер деп чыгырып калышат. Була ошондой эле сыртка барып, ошо Кыргыздын тарыхый инсандарын ошо бөлөк жерде дагы даңазалоо, ошолордун басып өткөн, мына силердин мамлекеттерде эмгек кылган, силердин шаарыңарда көтөргөн деп, мына Казакстанда эл аралык илимий конференцияда ошо Эшнар Арбаевдин эмгегин архивдик материалдар менен, өзүлөрүнүн архивиндеги материалдар менен далилдеп берип,
Эшен Арыбаевдин ысымын Алматынын бир көчөсүнө коебуз деп чыкты. Бул дагы мен өзүмдүн баягы ишимдин көздөгөн максатымдын аткарылып атканы деп ойлосом болот да. Мен буюрса келечекте ушул дагы чет өлкөгө керек болсо Американын университетиндеги илим посттор менен байланыштам. Ушу Арыбаев кыргыз тарыхчыларын ошол Америкада даңазалап, бизде Кыргызстарда ушундай мамлекеттик түптөгөн тарыхчы, ушу мамлекеттик ишмер, агартуучулар болгон деген. Алар да Орто Азиянын тарыхын окутканда кадимкидей эле биздин ушул инсандарды окутат, кадимкидей биздин чет өлкөнүн тарыхын окуткан сыяктуу эле. Ошондуктан менин азыркы милдетим, мурдакы менен азыркы айырмайт, мен ушул кыргыз тарыхын ошо эл аралык деңгээлге алып чыксам деген ойдомун. Андан бери эле келаткан нерсе атчы. Агай бизге быйылдан баштап сабак берип баштады, бирок агайдын сабактарына мындайча айтканда катышканыбыз абдан кызыктуу өтөт. Агайдын сабактарын кызыктуу өтөт десек болот. Жакында эле ушу Ишеналы Арыбаевдин 140 жылдыгына 5 томдук китеби жарыяланды. Ошол 5 томдукта агайдын салымы өтө чоң деп айтсак болот. Ал эми мен ушул факультетке ушул тарых сабагын тандап алган себеби өзүмө тарыхка кызыгып, ушул кыргыз элинин, Кыргызстан тарыхын билүү үчүн ушул факультетке келдим десем болот. Атам Байдилдиев Рыскулбек бул өзү соода тармагында иштеген, айыл чарба тармагында иштеген адам, бирок негизи чоң санжырачы болгон. Бул Чыңгыз Айтматов менен 82-жылы эл ичи өнөр кенчи деп телевиденияга чыгып, Чыңгыз Айтматов суроо берип, атам жооп берген. Эми дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун алкоосуна татып аткан санжырачы бул ошол тубаса педагог десем болот да. Мен ошо атамдын алган тарбиядан улап ошо тарыхчы болдум. Атамдын айткан тарбиясы санжырачы, чоң санжырачы болчу. Анан апам, бул апам дагы ошол соода тармагында иштеди. Бирок өзү дагы мындай билимдүү, мындай эң чоң тарбиялык сапаттары чоң болчу. Ошо менин атам менен апам ошо 5 бир тууганбыз. Ушул үйдөн алган тарбиянын негизинде ушул даражага жеттим. Анткени уядан эмнени көрсө учканды ошону алат дейт. Бул бизге нукура тарбияны берип, Кыргыздын нукура санжырасын айтып, ушул жанагы Манас баштаган элдик дастандарды, тарыхый окуяларды айтып берип, ушул атам тубаса тарбиялаган. Мына тубаса санжырачы болчу. Анан бул Кыргызстандагы белгилүү санжырачылардын катарында болчу. Тилекке каршы мен 11-класста окуп атканда ошол 11-ди бүтө электе кайтыш болду. Бирок азыркыга чейин ошо атамдын кол жазмалары 500 парак санжырасын жазып калганбыз, өзү да жазып калтырган. Ошонун негизинде санжыралар менен тарбияланып, анан мен чоң тарыхчы болдум. Демек атамды мен тубаса педагог десем болот. Студенттер менен иштегенден өтө мындай канаттанып алам. Анан көбүнчө бүгүнкү күндөгү студенттерди жакшы, жетиктүү билим бериш үчүн бул теориялык билим эмес, бул практикалык билимде өтө зарыл деп эсептейм. Анткени мына ошол эле студенттерди бергенде ушул улуттук биздин музейге алып барып, Ата бейиттеги музейге алып барып, мына өзгөндөгү тиги Токмоктогу мунарага алып барып дегендей ушундай практика жүзүндө көрсөтүп, студенттерди тарыхы болгон табитин тартып, кызыктырып, бүгүнкү күнгө чейин сабак берип келатабыз. Негизги мен өзүм ушул тарыхчы катары көбүнчө архив кызматкери болгондуктан чет жердеги архивтерде кыргыз тарыхын алуу. Өзүмдүн темам дагы 1937-38 жылдардагы саясий куугунтуктоолор жана анын курмандыктары деп айтылат. Ошондуктан биздин тарыхыбыз, репрессиялоо курмандыктарынын тарыхтары көбүнчө алар сыртта иштегендиктен ушул Казакстандын борбору Алматы шаарында, Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында, ошо Россиянын бир нече архивтеринде бар. Ошол Уфадагы медресе Галияда мына Ишен Арбаев окуду эле, Уфада Башкортостон мамлекеттик тарых архивине да барып келдик. Ошондой эле Оренбургдун архивинен көптөгөн материалдар, Санкт-Петербург, Омскинин, Москвада 40тан ашуун борбордук архивдер бар. Мына ушул жерде биздин тарыхыбыз турат. Мына ошолорду алып келүүдө көбүнчө ушу сырттагы архивдер менен иштегенге да туура келди. Мына мунун негизинде 2 жыл мурда 2021-жылы белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер ушу Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын өткөрдүк. Ошого карата Улуттун улуу уулу деген китеп чыгардым. Анын негизги өзгөчөлүгү ушул Оренбургда Жусуп Абдрахмановдун иштеген күндөрү, акыркы күндөрү Оренбург мамлекеттик архивине алган документалдык материалдар пайдаланылды. Ошондой эле Москванын архивтеринен дагы документалдык материалдар пайдаланылды.
Ал эми былтыркы жылы мына ушу белгилүү агартуучу жана Кыргыз элинин көрүнүктүү мамлекеттик коомдук саясий ишмери Эшин Арбаевдин 140 жылдыгын белгиледик. Ушу Арбаев университети. Мына ошол университетке карата биз мондай 5 томдук Эшин Арбаевдин 5 томдук эмгегин чыгардык. Бул ушу кыргыз интеллигенциясынын ичинен өзгөчөлөнүп, ушул 5 томдук чыгып аткан Кыргызстандын тарыхында биринчи китеп деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Мунун биринчи, экинчи томдугу агартуучу Эшин Арбаевдин өзүнүн эмгектери, алипейси баштаган, жазуу өрнөктөр деген китептери баштаган. Булар аябай түстүү чыкты. Мына өзүнүн ушу Арбаевдин эмгектеринин мындай түстүү, өзүнүн табият таануу алипейси деп жазган, бүгүнкүчө айтканда бул биология деп койсок да болот. Ушуларда укмуш бул эмгектерин биз мына түстүү кылып да чыгардык бул китепте. Ал эми 3-чү томдугунда болсо бул Арбаевдин педагогикалык ишмердүүлүгүн изилдеген илим посттордун материалдары кирди. 4-чү томдугу Арбаевди бул тарыхый жактан изилдеген, анын коомдук саясий ишмердүүлүгү, тарыхый бейнесин ачууга тарыхчылардын изилдөөлөрү кирди. Ал эми 5-чи томдугу өзгөчө ушул жана мен айтып аткан архивдик материалдар топтому. Эшин Арбаевдин ушул Ташкенттин архивинен, Россиядагы, Москвадагы архивдерден эң көп бир 60-70% ушу былтыр 2 айлап отуруп ушу Казакстан Республикасынын президенттик архивинде Арбаевдин 20-22 жылдардагы Жетису областында иштеп тургандагы буга чейинки белгисиз, бизге белгисиз болуп келген, дайынсыз болуп келген анын жолдорун чагылдырган архивдик материалдардын топтому кирди. Дагы көптөгөн кызыктуу, ошондой эле бул Эшин Арбаев биздин туңгуч газетабыз Эркин тоо газетасы чыкканга чейин бул биздин интеллигенция, ушу жазмакерлерибиз Казакстанда чыгып турган бир нече газеталарга макалалар жазган. Мына ошондуктан Эшин Арбаевдин Казак газетасына, Сарыарка газетасына, ошондой эле Ак жол газетасына чыккан макалалар жарыяланды да. Бир нече макалалар жазган. Мына ошол бул өзгөчө табылган китеп деп койсок болот, 5 томдугу. Анан эми бул 5 томдукту даярдагандан кийин эң кызыктуусу китеп басмага чыгып калган убакытта дагы 2 томдукка жетчү материалдар табылды. Биз мына быйылкы жылы бул Эшин Арбаевдин 140 жылдыгы менен токтотуп калбайбыз. Быйылкы жылдагы ушул университетте Арбаев таануу илимий изилдөө борбору түзүлгөн былтыр. Ошонун да жетекчиси болуп, директору болуп, жетекчиси болуп дайындалган. Анан мунун Арбаевдин эмгек мурастарын быйылкы жылдагы чогултуп, керек болсо ушу быйылкы жыл күзгө чейин жана 2 томдо атпайсызбы? Бул китеп кайрадан 7 том болуп басылып чыгышы да күтүлөт. Биз эми чоң эл аралык форум кылып, ушу 7 томдукту азыр 2 томдун үстүнөн да иштеп атабыз. Жана ошондой эле бул Эшин Арбаевдин ошо басып өткөн жолун Казакстандын архивдеринен, музейлеринен тартып келгенбиз атайын. Анан ал буларды ролик кылып чыгарып атабыз, 4-5 мүнөттүк мына элдерге ушу кыскача роликтерди да тааныштырып атабыз. Демек бул Эшин Арбаевдин басып өткөн жолу байсалдуу десек болот. Анан мына 2 жылдан кийин эле эмдиги жылы 2024-жылы ушул Кара Кыргыз автономиялык облусунун же болбосо биздин мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнүн 100 жылдыгы болот. Бул эң чоң биздин бактыбыз. Ошол ушундан баштап гана өзүнчө мамлекет болгонбуз. Мына бизге чейинки канчалаган көп улуттар азыр мамлекети жок, бөлөк мамлекеттин курамында жүрүшөт. Демек биз ушул мааракени, ушул 100 жылдыгыбызды аябай чоң деңгээлде белгилешибиз керек. Мына ушул тарыхтардагы Ташкенттин, Алматынын архивдеринде турат. Биз ушул 100 жылдыкка да даярданалып, Арбаев атындагы илимий изилдөө борбору башында Арбаев турган. Мына Эшин Арбаев бул өзү жалгыз эле мамлекеттүүлүктү түптөгөн жок. Бул Манастын 40 чоросу сыяктуу ушу белгилүү Эшин Арбаев менен үзөңгүлө иштеген ушу Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Осмонкул Алиев, Базаркул Данияров агартуучуларыбыз эмне деген. Дагы ушундай мамлекет түптөгөн бир 40-ка чукул инсаныбыз бар экен. Ар бирине бирден томду чыгаруу деген идеяны колдоп атам. Ар биринин эмгектери дагы бүгүнкү күнгө чейин ушу Эшин Арбаев менен үзөңгүлөшүп эле иштеп, фамилиясы жолугат, бирок аны бүгүнкү күндө эч ким билбеген инсандар бар да, кишилер бар. Ал инсандын ким экенин артында урпактары да калган эмес. Анан репрессия болуп алар эл душманы катары басылып калган. Демек алардын баарын алып чыгып туруп, Эшин Арбаевдин фонунда ушу 7 томдук менен бирге дагы 40 томдукту чыгарабыз деген алдыбызга иштерди, милдеттерди коюп атабыз. Эми канчалык деңгээлде аткарылат аны мезгил өзү көрсөтөт. Буюрса биз ошол аз деп неге корунабыз, көп деп неге көбөбүз дегенде эмес, бул өзүбүздүн басып өткөн инсандарыбыздын жолун биз шуну алып чыгып элге таанытып, ушундай биздин алардын белгисиз жактарын, тарыхтын актай барактарын, ачыл элек жактарын алып чыгып, ушу тарыхты тактоо менен ушу мамлекеттүүлүктү сактоого кийинки муундарды тарбиялоо катары иштерди алып барып жатабыз. You